Декабрь улуттук адабият күнүнө карата биз Мерсико менен окуйбуз жана өнүгөбүз. Аралыктан окуу фестивалы Жалал Абад областына караштуу Ташкөмүр шаарынын номер 11 Мойдин Темирбаев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинде старт алды. Мен Жумабаева Булиза Исрабиловна, жогоруда аты аталган мектептин китепканачысымын. Саламатсыздарбы, менин сүйүктүү окуучуларым жана ата-энелер. Биздин ушул окуу эстафетабыз 28 декабрга чейин уланат. Азыр мен сиздерге бизге Мерсико уюму тарабынан берилген Турар Кожомбердиевдин Боорукер Жан аттуу чыгармасын окуп беремин. Тырсылдаган баатырың тышка чыкты акырын, тызылдаган эненин тыңшаган жок акылын. Ак балапан шок эле, курсагы да ток эле, кайралаңдап эркелеп, тартип деген жок эле. Далай жерди жойлоду, арык жээгин бойлоду, көөнү түшүп чарага, көрөйүн деп. Кызыгуусу уланып, кылт деп нары куланып, ал убакта чарада боек турган чыланып. Кетип калды шаштысы, келип калды качкысы, бакыт көрө койгону, балапандын бактысы. Мүнөт өтпөй арадан, амал качпай баладан, алып чыкты коомайлап, алсыз жанды чарадан. Эми көргүн оёнду, эси кетип олойду, кызык кейпи таанылбай, кызыл түскө боелду. Алдан тайып калганда, ак күткөнү жардам да, анык кызык башталды уясына барганда. Тааныш эмес денеси, тааныбады энеси, кызыңмын дейт тамаша, кызыл ала немеси. Эне элесе укпады, эшигин жаап уктады, эчен айткан кебинен эч натыйжа чыкпады. Ак караны биле албай, тышка кетип тиле албай, улутунат бечара, уясына кире албай. Ал отурду бүрүшүп, алмакактай чүрүшүп, аталаштар ар жактан алдамчы дейт күлүшүп. Көөнү такыр чөгүптүр, көрктөн кетип бөгүптүр, көрүп калып ушуну, көктөн жамгыр төгүптүр. Оңоюн деп жетимди, оңго буруп кетирди, Боорукер Жан аябай, боегун жууп кетирди. Тамчы бойдон чууруп, такыр боек жуулуп, калган өңдүү балапан, кайра баштан туулуп. Кайра-кайра каранып, канаттарын таранып, кандай көрктүү балапан, канттай болуп агарып. Эми дароо таанышты, эне бала табышты, көңүлдөрү көкөлөп, көргөндөр кол чабышты. Жакшы көрүп баласын, жаят эки канатын, тентек эми коётко тетир кеткен адатын. Ак булуту кулактап, алыстады ыраактап, ак пейилдүү жамгырга айтат баары рахмат. Эмесе балдар, ушул эле чыгармадан мен силерге суроо берейин. Чыгарманын башындагы тырсылдаган баатырың деген жери чыгарманын кайсыл каарманына таандык эле? Кийинки суроо, боек турган чарага түшүп калган балапанды ким алып чыкты? Андан кийинки суроо, балапандын аталаштары эне деп күлүштү. Эмесе мен ушул китепти биздин жомок куржунубузга салып, эстафетаны Чомоновдор үй бүлөсүнө өткөрүп беремин.